Тишин аттиш менен жулуп, буту колун темир менен сындырган. Окуя 2015-жылдын декабрь айында болгон. Анда белгисиз адамдар жергиликтүү тургунду Мүрзөнүн жанына алып барып, эс үчүн жоготкончо сабап колу бутун сындырышкан. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери кишини уурдап, мыкаачылык менен сабады деп топтун эл аралык издөөдө жүргөн мүчөсүн кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 2015-жылы декабрда Кочкор районундагы айылдардын биринде белгисиз бейбаштардын тобу 36 жаштагы жергиликтүү тургунду сабашкан. Алар жабырлануучунун үйүнөн чакырып чыгып, мылтык менен коркутуп, машинага отургузуп, эл жок жакка алып кетишкен. Айылдын четиндеги мүрзөгө алып барып, мыкаачылык менен сабашкан. Алар кишини темир сойыл менен чаап, буту колун сындырып, аттиш менен тишин жулушкан. Жабыркаган киши аймактык ооруканага жеткирилген деп айтылат маалыматта. Аталган окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө амалдары учурунда окуяга катыштыгы бар делип 2 киши кармалган. Алар уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган. Кылмыш иши ошол эле жылы Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан өндүрүшкө алынган. Колго түшкөн жарандарга карата кылмыш жаза кодексинин сүйлөшүп алып киши урдоо, түрдүү заттарды колдонуу менен зомбулук кылуу жана саламаттыкка атайлап залал келтирүү беренеси боюнча айыптары угузулуп соттолгон. Ошол малда шектүүлөрдүн бири Чүй облусунун Токмок шаарынын 1989-жылы туулган тургуну из жашырган. Издөөгө алынган 2016-жылы апрелинен тарта эл аралык издөөгө салынган. Ал да уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган. 2019-жылдын 16 февралында атайын иш-чаралардын жүрүшүндө кармалган. Учурда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Баштапкы тергөө амалдары жүрүүдө. Шектүүнүн башка ушул сыяктуу иштерге катыштыгы бар жогу иликтенүүдө деп айтылат Спутник KG'де.